Мы поговорили с педагогами. Бүгүн Бишкекте 2010 жылдан бери өткөрүлүп келе жаткан эң ири IT иш-чара Кит-форум 2025-тин биринчи күнү болуп өттү. Ага 20 ашык өлкөдөн атайын адистер катышып, жасалма интеллекттин учурдагы ролу талкууланды. Мамлекеттик органдарды, бизнес өкүлдөрүн, эл аралык эксперттерди жана IT коомчулугун бириктирген бул аянтча IT адистерин даярдоо жана өнүктүрүү үчүн жакшы мүмкүнчүлүк экени белгиленди. Бул Кит-форуму деген мындай өзгөчө площадкада ушундай IT адистер ушул жылы биз Бишкек санариптүү борбор деп саналып атат. Бул площадка ушундай IT адистерге жакшы площадка болуп атат. Негизи чогулуп, чогуу бир идеяга келип, жакшы бир долбоордорго чыгып, жакшы программаларды түзгөнгө шарттар берип атат. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөр IT адистеринин эл аралык рынокко чыгуусу үчүн шарттарды жана преференцияларды түзүүгө умтулушат. Жогорку технологиялар паркы буга өзгөчө басым жасайт. Биздин резиденттерибиздин 80%дан ашыгы экспорт үчүн иштешет деген Кыргыз Республикасынын Жогорку технологиялар паркынын директору Азиз Абакиров кыргызстандык программисттер алдыңкы технологияларды колдонуу менен өнүгүү жолунда экенин айтты. Жана жасалма интеллект боюнча сиздер билесиздер, акылай жасалма интеллект боюнча биздин программисттер мындай алдыңкы технологияларды колдонуп, азыр жасалма интеллект боюнча стартаптар жасап атат. Бүгүн биздин мекендешибиз AliaRespect деген Google DeepMind деген жасалма интеллекттин эң борбору Лондондон келип бүгүн keynote speaker болуп жатат, презентация жасады, биз үчүн өтө маанилүү деп ойлойбуз. Кыргызстанда жасалма интеллект акыркы жылдары ар кайсы тармактарда активдүү өнүгүүдө. Мамлекеттик деңгээлде да, жеке сектордо да бул технологияны колдонуу жана өнүктүрүү боюнча бир катар демилгелер ишке ашырылууда. Ага катар дүйнөлүк деңгээлдеги анын келечеги жана кыйынчылыктары тууралуу баяндама жасаган Google DeepMind'дын инженери AliaRespect программалардын жаңыланышын эске албаганда Кыргызстандагы адистерге жакшы деген баасын берет. Мисалы, ар дайым жаңы модельдер чыгып атпайбы? Анан кийин ага караса, кандай артта калып атат деп алсак болот. Бирок негизи мисалы жөн эле жаш адистерге карасак, же кандай мындай приложениени кылып атканын карасак, менин оюмча жакшы эле азырынча. Кошумчаласак, учурда өлкөдө акылай аталышындагы жасалма интеллект жарандарга юридикалык жана финансылык маселелер боюнча мыйзамдарга таянып мамлекеттик тилде кеңеш берип келет. Буга катар Улуттук илимдер академиясында Жогорку технологиялар паркы жана жергиликтүү стартаптар менен биргеликте өлкөнүн суу ресурстарын изилдөө жана алардын көйгөйлөрүн аныктоо боюнча жасалма интеллектини колдонуу демилгеленген. Ал эми Жогорку технологиялар паркы 2011 жылы өлкөнүн IT тармагын колдоо жана өнүктүрүү максатында түзүлгөн. Бакытбек Болсунов, Гүлчора Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек. There will be some lesson for a professor, and it will be told by